кечээ кыргыз тили жана адабияты сабагынан мультитест түзүлүп, студенттерге WhatsApp аркылуу таркатылды. Бүгүн ошол тесттин результатын, жыйынтыктарын азыр көрөбүз. Тесттин жыйынтыктары аябай жакшы. Мына студенттер аткарып жөнөтүшкөн. Урматтуу Кыргыз Өзбек университетинин окутуучулар жамааты, азыркы кырдаалга байланыштуу студенттер менен онлайн сабак өтүлүп жаткандыгына байланыштуу бүгүн мен сабагымда фармация 5.1 жана ошондой эле фармация 5.2 студенттеринен тест алдым. Ал тест өтө жеңил болду. Себеби дегенде мультиурок аркылуу тест алдым эле. Мен азыр ошону көрсөтүп берейин. Тест тапшырышты жана ошондой эле ошол тесттин результаты жообу кандай келгендигин сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Өтө жеңил жана ошондой эле ыңгайлуу болот экен. Мынтип тестти ачтым жана ошондой эле результат тест деген бар. Мына ушуну басабыз. Результат тести басканыбызда мына кадимки эле студенттерибиз, мына мисалы Садикова Гүлназа фармация 5.2-19да минутасы бул жерде 15 суроо, 8 суроого жооп берген, 40 балл, 53% экен. Мына ушундай кылып туруп, башка студенттерибиз дагы ушундай кылып жеңил түрдө тест тапшырышыпты. Өтө жеңил экен. Студенттеримдин баардыгы катышты. Мен Эсенбай кызы Уулжан. Бүгүнкү жадвал боюнча менин биринчи парам Бактас 9.1.19 тайпасына информатика сабагы. Биз бүгүн тайпа менен 9-практикалык сабакты өтөбүз. 9-практикалык сабактын иштелмесин группага жөнөтүп койдум. Ачып көрүп, бул жерде иштелме менен таанышасыздар. Тема PowerPoint программасы менен таанышуу деген. Бул жерде практикалык сабак баардыгыңыздарда эле ачылат. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, мен WhatsApp группага дагы электрондук вариантын сиздерге жөнөтүп коём. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз 8:30 башталды. Математиканын окутуусу 3-курстарга. Азыркы сабак учурунда мен буларга лекция таштадым. Лекцияны бүгүнкү рабочий программанын негизинде кайсы темага келген болсок ошону тандап туруп бердим. Аларга недоступный болгондорго WhatsApp аркылуу таштадым. Саламатсыздарбы? Мен Кутбаева Садибар Мамажановна, Кыргыз Өзбек университетинин медициналык колледжинин окутуучусумун. Азыркы Кыргыз Республикасында болуп жаткан кырдаалга байланыштуу биз студенттер менен AVN 85 программасы менен байланышып жатабыз. Ар бир окутуучунун өзүнүн пароль логини бар. Ошол пароль логин менен кирип, өзүбүздүн сабактарыбызды өз убагында расписание негизинде өтүп жатабыз. Бул студенттер менен мына студенттердин тизмеси чыкты. Мына студенттер менен биз практически сабактарды ушул жерден сообщение кылып жөнөтөбүз. Алар жооп берет, ошентип сабак өтүп жатабыз. Кыргыз Өзбек университетинин медицина колледжинин химия, биология жана фармация бирикпесинин мугалими Маякубова Дамира Маматалиевна. Мен 3-курстар үчүн фармтехнология предметинен сабак беремин. Азыркы кырдаалга байланыштуу сабактардын баардыгы онлайн режимде болуп жатат. Бүгүнкү группабыз экинчи группа, биринчи подгруппасы практикалык занятиясы. Азыр жөнөттүм пластыры, медицинские пластыры и гачники деген. Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз Өзбек университетинин кесиптик колледжинин табигый сабактар бирикмесинин окутуучусу, математика мугалими Эрмекбаева Сажида. Биз учурдагы кырдаалга байланыштуу студенттерге AVN 85 программасы аркылуу онлайн сабактарын өтүп жатабыз. Мен азыр бүгүн дүйшөмбү күнү Тойрат 99 тайпасынын студенттерине
3 пара геометрия предметинен сабагым бар эле. Мына ошону сиздерге көрсөтүп берейин. Мисал катары баардык группаларга расписание боюнча сабак өткөнгө аракет кылып атабыз. Мындан сырткары студенттер көбүнчө баардык эле онлайн же болбосо ошо IVN85 программасына кире албай жаткандар болуп калса деп биз WhatsApp'тан группаларды ачып койгонбуз. Мына ошол WhatsApp аркылуу дагы байланышып жатабыз.